Assalamu alaikum жүзім сүйүүчүлөр. Силерге кичине болсо дагы жүзім жөнүндө биртке кандай тигиш керектен жана байлап кичине болсо да бир кыска маалымат берип кетүүнү чечтим. Мына бул жерде булар сажынчылар. Менде ушу бир 4 ар жакта бир 10 чактыдай сажынчы калып калды. Мен буларды кайра тийип койдум. Буларды эми буюрса күзүндө ээси келип алып кетет. Ага чейин убактылуу временный тийип койдум. Временный болгондо бул түз тигилип турат. Негизи постоянный местага тигип атканда мореки эски мурунку эмеси ошонун түбүндө тамыры бар. Жерге тигип постоянный местага тигип атканда ушул жерге чейин көмүлөт дагы. Мына бирөө бул экөөнү муну бул жакка кыйшыйтып, экинчисин сол жагына, сол жактагысын кыйшыйтып, анан жаткырып тигилет негизи. Мен азыр мунун кийинки убактагысын дагы башка жерден азыр көрсөтүп берем. Пока муну айтып түшүндүрүп атам. Ошо тигип атканда мореки калыңы ушул жерге чейин көмүлөт дагы. Ушу башына чейин голова куста деп коет. Ушу башына чейин көмүлөт дагы. Анан бул жака жаткырылат, мунусу бул жака жаткырылат. Эң биринчи жылы мынакей ушул экөө кетти. Ар биринен дагы мындан дагы бир экөөнү бул жакка алыш керек. Кийинки жылдары мындан дагы экөө сол жака 2-2ден 4 рукав деп коет орусча айтканда. Ошол 4тү 2-ни же 3тү же 4тү кылса болот. 4төн ашык бизге кереги да жок. 4тө жетиштүү болот. Ошон үчүн 2-ни же 3тү же 4тү колдон келсе ошо түп жагынан жакыныраак кылып туруп анан өстүрсө ошол жакшы болот дагы. Анан кийинки жылдары аны жаткырабыз. Азыр аны көрсөтөм. Эгерде мындай экөө жок, жалгыз бир эле болуп калса, анда түбүндө ошо мындай башты түп жагы түз эле тигилет болгону эле баш жагын кыйшыйтабыз. О баш жагы биринчи бир жылдыгы бул жумшагыраак болот. Ошону кичине уклон кылып, ошо үстү жагын, эгерде үстү жагы жаткырылбаса анда түбүндө кичине кыйшайтып туруп, ошо чүчүт мурунку кийинки жылга жаткыра тургандай болот. Анан мынакей ошо голова куста яманын ичинде турат. Могу жер кичине болсо дагы примерно канча где-то бир 5-7 сантиметрдей тереңдикте турат могу голова кустасы. Бул же мына ийилет. Мен азыр бул кыска көчөт болгондуктан мындай байлап койдук. Убактылуу кийин бул жака жаткырылат дагы, анан дальше өстүрүлүп кете берет. Анан бизге ушул верный формировка деген удобный, жакшы. Мен көпчүлүктөрүңөргө мен ушул верный формировканы айтар элем. Муну жаткырып көмгөнгө да удобный, өстүргөнгө дагы удобныйраак болот. Мынакей бул жерде уже бул 3 жыл болуп калды. Быйыл буюрса пробный мөмөсүн алабыз. Пробный кылып. Ошону мынакей жана башында айткандай экөөнү чыгарабыздан анан экөөнү мына кааласак бир сторонага кыйшыйтабыз, чтобы экинчи кусту бери жыгып, муну сол жака жыгып, экөөнү бир эле көмүп койгондо для удобства. Меники ошондой болгон, бир эле сторонага. Ким кааласа бирөөсүн оң жака жаткырып, экинчисин сол жагына жаткырып көндүрүп коет. Анан кийин мына мындай кыйшык болуп келип туруп, анан кийин биринчи зымга мындай горизонтально анан кийин байланат. Экинчисин кайра бул сторонасына байланат. Биз ошентип эки жака бирден кетиребиз дагы. Ушул горизонтальныйдан анан булар өйдө түз өсүп чыкканда ошол жерден анан мөмө алабыз. Обрезканы дагы кылып атканда примерно ушул эле райондо обрезка болот. Мунун булдан биягын алып салабыз, мындан да биягы алынат дагы. Усиленный плодовый звено деп коет. Усиленныйга
Ошол жерден бир экөөнө калтырып туруп, аны бияка мындайынан жаткырабыз. Усиление экөө кетет, азыр менде пока бирөө эле. Бул жака дагы экөөнө өстүрүп туруп, бияка жаткырабыз. Бул эмки жылкы плодовый звено деп коет, ошол шагы, мөмө бере турган шагы. Горизонтально жаткырылат. Ошон үчүн обрезка ушул эле райондо болуп турат. Ушул эле туштарда обрезка боло берет. Мунун бул жагын эмки жылы алып салабыз. Быйыл булар мөмө берет, өйдө чыккандан кийин мөмө берет дагы. Анан кийин бул жерден кесип салабыз. Балки муну менен бул экөөнү калтырып койсок, бул жерден мындайынан кесилет да бияга алып салат. Бул экөөнү эле кайра усиление кылабыз. Андан кийин сучок замещения деген дагы нерсеси бар. Андай кылсак дагы болот. Анда сучок замещенияны бул ылдыйраак жагынан сучок 2-3 почканы калтырып туруп кесебиз дагы бул жака бирди эле таштап коебуз. Кээ бир экини таштайт, бирок сучок замещениядан экини өстүрүш керек болот. То есть ушул районду эмки жылкыга жайы менен өстүрүп даярдайбыз, эмки жылкыга. Бул жагын быйылкыга мөмө алганга кетет, мисалы булар. Ошон үчүн тиккенден кийин түбүн тигип туруп, үстүңкү эмесин, шактарын же солго, же оңго, же экөөнү эки жакка жаткырып, көндүрүп ошо бойдон өстүрсөк, буну кышында жерге оңой зымдан чечип жерге чыштасак эле өзү жатып калат. Болгону ошол топурак менен эле көмүп кое беребиз. Өзүн топурак менен эле көмгөн бул эң жакшы. Жазгы үшүк ала турган учурдан, мисалы быйыл апрелдин 15-леринде болду. Ошондон кийин ассак дагы топурактагы жерде дышайт этип жакшы жата берет. Кичине прирост өсүшү мүмкүн, бирок все равно аны дышайт этип жакшынакай жатат. Эгерде үстүнөн башка бир материалдар менен жаба турган болсок, анда аны апрелдин башында эле же болбосо даже марттарда күндүн кандай жылып, кандай эмесине погодный условияга карап туруп, анан кийин аны ачып койбосок, ичи тердеп аябай дымдалышып, орусча айтканда выпривание деп коет, ошондой болуп кетиши ыктымал. Бир нерсе жапканда дагы анан дышайт эте турган материалдар менен жабышыбыз керек. Азыр агроволокно деп чыгып калды, ошону менен жапсак алда жакшы, дышайт этилет. Суу өткөрбөйт көп, бирок салафанга окшогон материалдар менен жапканга болбойт. Эмеси ошондой. Дагы бир мына көрсөтө турган нерсе мына бул жерде турат. Экөө, бирөөнү мен бияка байладым, экинчисин бияка байладым. Ошол экөөнү эки жака мындайынан чачыратып анан өстүрөм. Экөө, бирөө болгондо жанагындай түп жагын түз кылып туруп, анан кийин үстүңкүсүн бир жагына кыйшыйтып өстүрүп баштайбыз. Байланганда биринчи зымга байланат. Биринчи зым жерден 50 сантиметр же 60 сантиметр. Эми ошол ар бир адам өзүнүн жер шартына карап туруп, же 60 сантиметр кылат, же 50 сантиметр кылат. Негизгиси 50 сантиметр жакшы. Себеби 50 сантиметр болгондон кийин үстү жагына дагы общий спалеранын бийиктиги эң үстүңкү зым 2.20-2.30га чейин кылса болот бийиктигин. Андан кийин өзү кайра бери ылдый салаңдап өсүп калат. Ошол 2 метр үстүңкү зымга чейин биз пасынак деп коет, муну капталынан бияка чыга берет, алардын баарын үзүп ала беребиз да түп-түз кылып, эң үстүңкү зымга чейин түп-түз алып барабыз. Анан эң үстүңкү зымдан кийин анан пасынактан бир экөөнү кой беребиз. Дагы основнойду кыркып кое беребиз, чтобы дальше өстүрбөй боюн кармаш үчүн. Кээ бир жүзүм өстүргөндөр бар, алар эң үстүнөн кыркпайт, эчтеке кылбайт да кайра ылдый салаңдатып дагы жерге тийгенче өстүрө беришкендери да бар. Эми ар кимдин ар кандай нерсеси, бирок мен ошондой эң үстүңкү 2 метр 2.30-тан ашкандан кийинкисин кыркып коом, дагы эки пасынак деп коет, экөөнү таштап коом. Алар дагы бир 30-40 сантиметр 50 сантиметрге чейин өскөнчө да 1-2 ай өтөт.
bir ayda kээ biri ösüp ketет, kээ biri 2 ayga çukuldap barıp ösөt. Ar bir kustun ösüne jarasha bolot. Ошон үчүн ошол жактан кыркып тигил пасанактар экөө ошол 1-50 сантиметрге жеткенче убакыт өтөт. Бир 2-3 жолу өстүрүп койсо, өсүп эле кыш келип күз келип калат. То есть ошентип боюн кармасак болот. Ошон үчүн мындай кылып тиккенде бул удобный, жаткырганга дагы. Анан кийинки мөмөлөр мына биринчи зым жерден 50 сантиметр, экинчи зым 20 сантиметрде болот. Себеби булар өсүп кичине бир 30-40 сантиметр болуп калгандан кийин бир кичине шамал болуп калса, бунун түбү бош болот дагы, сынып түшүп калат. Ошон үчүн 20 сантиметрден байлап койсок, сынбайт, жакшы турат. Кийинкисин анан ар бири үстүнө 50 сантиметрден зым тартылса, ошол жакшы. Ошон үчүн мөмө ошол экинчи зымдын асты үстү ушул туштарда мөмөлөр ушундай болуп тегиз. YouTube'da деле видеолор бар, көрсөңүздөр болот. Ошон үчүн мынакей түйүнөн ушундай кыйшыйтып өстүрүш керек. Же экөөнү эки жакка чачыратып, же бир жакка чачыратып, ар ким өзүнө жараса болот. Анан кийин дагы бир эме бар, смещенный плодовый звено деп коет. Бул кустун эмеси өстүрүлөт дагы, мына бул жерге чейин рукаваны узунураак алып келишет. Анан мындан ары плодовый болуп, тие до конца ар жагына чейин кетет. Аркы кустуку дагы бул жерге чейин келет дагы, мунуку бул жагына өстүрүлүп калат. То есть бул түптүкү бөмөсү тиги түптүн үстүндө өсөт, аркы түптүкү болсо наоборот мул түптүн үстүндө өсүп калат. Ошол дагы өстүрсө ал дагы жакшы, удобный. Бул эмнеге? Бул күзүндө кыркып обрезкага, анан жерге жаткырып көмгөнгө удобный.